1-апрелден баштап Баткен облусунда коопсуздук 2021 машыгуулары өтөт. Ага байланыштуу 3 күн бою Баткен шаарына жана районуна коменданттык саат киргизилет. Иш-чара Бужум айылында өткөрүлөт. Ага облустагы күч структураларынын 600гө жакын кызматкерлери катышып, 100дөн ашык каргандай аскердик техникалар болот. Машыгуу күндөрү Баткен шаарына жана Лейлик районунун аймагына блокпосттор коюлат. Коомдук тартипти көзөмөлдөө облус аймагындагы ички иштер органдарынын кызматкерлери түнү күнү иш алып барышат. Машыгуу жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратпайт. Баткен шаарынын Кыргыз Республикасынын өкмөт ыйгарым укуктук өкүлүнүн аппараты катыша турган болду. Түштүк аймактагы жайгашкан бардык аскер бөлүктөр жана башкаруу орган, министерство, ведомстволордун башкаруу органдары катыша турган болду. Жалпы саны 2000ден ашыгыраак. Азыркы учурда машыгуу өткөзө турган жайда бардык аскер бөлүктөр даярданып жатышат.